Саламатсыздарбы достор? Бүгүнкү видеону бир аз башкача форматта чыгарууну туура көрдүм. Узак досум келип калыптыр нарындан. Бүгүн кыргыз тил маселесин Узак менен бир дискуссия, бир подкаст форматында чыгарайлы деп сүйлөштүк. Узак досум, мен ушул кыргыз тил маселесин ойлонуп жүрүп, ушу адамдарды 3 категорияга бөлдүм да. Ушу биринчи категория сен экөөбүзгө окшогон кишилер, өзүбүз кыргыз болуп, күнүмдүк турмушта кыргызча сүйлөшүп, бирок ошол эле убакта нукура кыргызча сүйлөшө албаган кишилер да. 100% кыргызча сүйлөшө албайбыз. Сөзсүз түрдө кээ бир сөздөрдү сөзсүз башка тилден кошуп, көбүнчө орус тилинен кошуп сүйлөшөбүз да. Мисалы үчүн ошол эле зарядка, розетка, бампер, тормоз, сцепление, руль, зубная паста, щетка, подъезд деген сөздөрдүн баарын кыргызчасын колдонбойбуз. Анткени билбейбиз. Бул ошол биринчи категориядагы адамдардын кыргыз тил маселеси. Экинчи категориядагы кишилерди мен ошо көбүнчө шаарда турган, кыргыз болуп кыргызча сүйлөшө албаган, көбүнчө ошо орусча сүйлөшкөн, эми алык деле барбай эле коелу, мына тилекке каршы менин балдарымдын деле тилдери орусча чыгып калды. Анткени орус бала бакчасына барышат, орус мектепке барышат, алардын маселеси өзүнчө карайлы. Анан үчүнчү категориядагы кишилер бул биздин жаран болсо дагы же болбосо чет өлкөдөн келип кыргызча үйрөнөм деген кишилер, ошолордун кыргызча үйрөнүүгө болгон бир тоскоолдуктар, маселелерин талкуулайлы да. Эми көбүнчө ошо Кыргызстанда жашап, бирок улуту кыргыз эмес, орус же өзбек же уйгур болуп, анан ошо кыргызча сүйлөбөгөндөрдүн бир маселеси деп коелу, ошо 3 категорияга бөлөлү. Менин түшүнүгүм боюнча ушундай 3 ушул категорияларга 3 башка бир методикалар керек. Үчөөнүн ошо маселелерин өзүнчө караш керек. Эми жанагы биринчи категориядагы сен экөөбүз кирген бир категорияны талкуулай турган болсок, мен кыргызчага үйрөнүүгө чоң мотивациям бар, стимулум бар, сүйлөшкүм келет кыргызча. Бирок ал ошол жанакы айтып өткөн сөздөрдүн котормосун каяктан табышым керек, каяктан көрүшүм керек, ошол мен үчүн чоң бир маселе да. Ал сөздөрдү ким которуш керек? Анан кайсы бир расмий булактардан ошол котормолорун көрүп алышым керек. Мен алардын кыргызча котормолорун билгенде, мындай с удовольствием сүйлөшмөкмүн да. Күн сайын колдонмокмун да. С удовольствием деп. С удовольствием кошуп кетти мисалы үчүн да. Ошо сен кантип ойлойсуң, ушул биринчи категориядагы кишилердин маселесин кантип чечсе болот? Биринчиден мындай да, сиз жанагы тормоз, анан газ деген сөздөрдү айтып атпайсызбы? Зарядка депчи. Эми кээ бирөөнү которуп койсо болот менин оюмчачы. Мисалы үчүн зарядканы кубаттагыч депчи. Кубаттайт да телефонду, мисалы үчүн телефон дейбизби, телефон дейбизби, тилибизге ылайыкташтырыпчы. Аны деген мисалы үчүн которуп койсо болот. Бирок баардыгын которуп кереги жок да. Себеп дегенде кыргыз тили байыш керек да. Байыш үчүн ошол башка тил эмеден мисалы үчүн өзүнүн нукура баягы түбүнөн англисчеден алып келебизби, кыргыз тилине кошуш керек да. Мисалы үчүн газ дегенди accelerator деп коет да англисчечи. Ошо accelerator деп мынтип тилибизге жакындаштырыпчы. Себеп дегенде манас атабыз мисалы үчүн Канас атабыздын убагында машина болгон эмес да, унаачы. Анан ошондуктан ал газ деген сөз болгон эмес кыргыз тилинде. Аны моюндашыбыз керек да. Бул бир жерден чыгат, анан ошол жерден келип туруп, анан башка тилдерге кирип кеткен да. Мисалы үчүн орустар деле көп эле тил эмесин эме француздардан алган, гректерден алган дейли, же болбосо англисчеден алган да. Ошондуктан буларды которуп эч кандай кереги жок. Жок, туура, ага кошулам. Орусчада деле бар ал заимствованные слова деп коет, кыргызча өздөштүрүлгөн сөздөр деп коет да. Бирок ал чын эле тилиңе жатып келсе, чын эле ошо эл аралык бир термин болуп калса, мисалы үчүн компьютерден которуштун кереги жок менин оюмча. Кереги жок. Телефонду деле которуштун кереги жок. Телефон бойдон кала берсин. Бирок кыргыздын тилине жатып болбогон сөздөр бар да. Мисалы үчүн подъездди кантип которосуң да. Же болбосо жанакы кубаттагыч деп котордуң, мен анын ошо котормосун угуп жүрөм. Бирок эл арасында жайлып айтпай кубаттагыч депчи, баары зарядка деп көнүп алган. Розетканы кантип которуш керек го дейм. Розетка бойдон киргизип жиберсең, бул мындай дагы эле орусча бир сөз экени билинип калып атат да. К деген орусча бир окончание да. Эми мисалы үчүн аны даана бир эмени алып алып, мону мондай которолу дегели, мисалы үчүн англисчеси аныкы сокет, ошол сыяктуу бир нерсе кылып которсок болот. Сөзсүз түрдө эле баягы розетка деп орусчадан алып. Сокет дегени жакты, мисалы үчүн кыргызчага жараштуу сокет деп коелу. Мисалы үчүн да, сокет деп коелу. Плаг деп коет, мисалы үчүн берки вилкасынчы. Плаг ин деп коет, мисалы үчүн. Ушул сыяктуу англисчеден алып биздин тилибизге өздөштүрүп алсак, эч кандай жаман болбойт да. Себеп дегенде айтып атпаймынбы, кыргыздарда илгери электр кубаты болгон эмес. Мындай болушунча кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылайын, нукурачы. Ошондуктан буларды башка тилден алып өздөштүрүп койсок эч кандай анын уяты жок, эчтекеси болбойт да. Тескерисинче биздин тилибиз ушулардын айынан бай. Анан мисалы үчүн биздин балдар дагы кийин окуп эки жакка чыгып калганда алар үчүн дагы оңой болот да.
Мен дагы уккам ошо Касым Тыныстановдун, биздин улуу окумуштуубуздун тил жаратуу деген бир технологиясы бар экен, техникасы бар экен. Филологдор айтып жүрөт да. Ошол менен алектенген биздин окумуштуулар бар болду экен. Билтеген тигине улуттук академиябыз турат, кыргыз тили комиссиясы бар. Ошолор менин оюмча да, ошол сөздөрдү расмий которуп, киргизип, бир расмий бир гезитке чыгарабы, эми гезит десем эч ким окубай калды, баары интернетте көрүп калбадыкпы. Бир расмий өзүлөрүнүн сайты болсо, ошол жерге чыгарып койсо, мен ошол сайттан көрүп, карап, анан күнүмдүк турмушта колдонуп баштайт элем. А Google Translate болбойт эми. Google Translate'ке каалаган киши киргизе берет да. Биз ошо кыргыз тили комиссиясынын расмий бир сайты болсо, абдан сонун болмок да. Ооба. Мисалы үчүн туура айтып атасыз. Мен Facebook'тан көрүп калам, бир кыргызча деген группа бар да. Ошол группада мисалы үчүн сиз бир нерсени которуп атып, ошонун кыргызчасын билгиңиз келип атса, жазсаңыз, баягы брейнсторминг деп коет го, көп киши көп ой айтат да. Мисалы үчүн сиз ошондой эле газды кантип которобуз десеңиз, көптөгөн варианттар келет да. Ошонун ичинен аябай жакындаштырганы бар, баягы көп түкүрсө көлө болот деген сөз бар го кыргызда. Ошол сыяктуу да. Ошол сыяктуу кылып туруп, чындыгында ошону тандап алып, анан сиз айткандай бир электрондук санарип дейчи, санарип сөздүк кылып койсок болот да. Азыр билесиң да, жанагы эме сөздүк бар го, кыргызчадан орусчага эметкен. Элдин баары ошону карашат да. Бирок ал Facebook'тагы группа ыңгайсыз менин оюмча. Аны издеп отуруш керек, карап отуруш керек. Карап, мисалы үчүн зарядканы кубаттагыч дегенден кийин ошол ал жерге жазган кишилер дагы сен экөөбүз окшогон мындай филологиялык жактан бир илими жок, же болбосо бир профессор эмес кишилер эле сен катары эле, эле катары эле мындай обывательдер деп коелучу, ошолор жазат. А бирок мен ушу расмий бир Кыргызстандын өкүлдөрү ушул тилди мындан ары күнүмдүк турмушта дагы, расмий каттарда дагы жаза берсеңер, колдоно берсеңер болот деген бир сайт болсо сонун болмок. Ооба, сонун болмок. Мисалы үчүн ошол бир сунуш да, сиз тараптанчы. Анан ушул жерге сиз айткандай чындыгында санарип сөздүк болсо, кирип алып туруп англисчеби, орусчабы жазсак, тияка даана кыргызчасы чыкса, же которулбосо которулган эмес деп чыкса, жакшы болмок да. Себеп дегенде мисалы үчүн азыр иш кагаздарынын баары кыргызчаларда жүргүзүлүш керек деп атат да, көп кишиге азыр оор болуп атат чындыгындачы. Ошондуктан ошол жерден карап алып көп нерсени которушмак да. Ооба. Сен эмнеге сиз деп атасың? Расмий болуп кетти го өтө эле. Өтө эле. Эсеп дер да. Күнүмдүк турмушта сүйлөшкөндө эле. Экинчи категориядагыларды кандай кылабыз? Мисалы үчүн өзүбүздүн балдар үйдө кыргызча сүйлөшсөк дагы, эми үйдө деле ашып кетсе бир күндө 1 саат, 2 саат сүйлөшөт экенбиз. Сүйлөшкөндө дагы мындай: алып кел, чай ич, отур, тур деген сөздөр экен да. Толук мындай сүйлөмдөрдү түзө албайт. Өз алдынчачы. Айтсаң түшүнөт, бирок кайра жооп бере албайт да кыргызча. Анткени мен ошо кыргызча бала бакчага берейин десем, үйдүн жанында жакшы сапаттуу кыргызча бала бакча жок болуп калды. Негизи эле шаар боюнча орусча бала бакчалардын саны менен кыргызча бала бакчалардын санын карай турган болсоң, кыргызча өтө эле аз. Мектеп боюнча деле ошондой эле да. Саналып кеткен бир 5-6 эле балки мектеп болуш керек кыргызча. Калган баары орусча. Айла жок, ошол жака берет экенсиң, эми билим жакшы болсун деп. Бирок тили тилекке каршы орусча чыгып калат экен. Бул биринчи маселе. Экинчиси, күндө балдардын баары телефон көрүп калган да. YouTube'ду сен экөөбүздөн жакшы көрүшөт дагы. Ал жерде кыргызча контент жок кайсы. Бүт баарын орусча көрүшөт, англисче көрүшөт. Анан албетте алар сүйлөшө албай калды. Ошол менин оюмча бир чечүү жолу YouTube'га, ошо интернетке кыргызча контенттердин көбүрөөк киргизүү. Экинчиден ушу бала бакчалардын, мектептердин көбүнчө кыргызча ачуу. Бирок ага дагы адамдардын кызыгуусу болуш керек да. Мен буну кыргызчага берсем, эмне табам, орусчага берсем, эмне табам деп экөө салыштырып атат адамдар. Анан Кыргызстанда орусча сүйлөшүп деле, сонун жетишкендиктерге жетише бересиң, кыргызчаны үйрөнсөң үйрөндүң, үйрөнбөсөң жок деген бир түшүнүк бар да. Менин оюмча ошон үчүн кыргызча билгенде абдан көп бир преимуществолорго, пайдаларга жетесиң деген бир мыйзамдарды кабыл алып, ушундай бир шарттар түзүш керек да. Адамдар кыргызча үйрөнүш керек, сөзсүз деген бир жыйынтыкка чыгыш керек менин оюмча. Сен кандай ойлойсуң? Сиз жаңы эле айтып атпайсызбы? Сен де берейинчи кайра. Мисалы үчүн эме жана кандай пайдасы болуш керек, мыйзамдар чыгыш керек деген. Ал мыйзам чыкты. Көрүп атасыз да. Жана мамлекеттик кызматта иштегендин баары кыргызча билиш керек деп эметип ызы чуу менен коштолуп атат. Тиги Орусиянын эме тышкы иштер министрлигинен бери, вазирлигинен бери, мисалы министрлик деген вазирлик деген сөз. Анткени биз илгери кыргыздардын хандардын вазири болгондо ошол министрлер болгондо Өзбекстанда вазирлик дейт мисалы үчүнчү. Анан ошол мыйзамдар чыкты да, анан жана балдарды да айтып атпайсызбы, орусча эле эмес да булчу. Мисалы үчүн мен айылдарды көп кыдырып жүрүп, кичинекей балдардын тили англисче чыгып атканын байкап атам да. Себеп дегенде сиз айткандай жанагы YouTube контенттерди англисче көрүп. Менин оюмча бул өтө коркунучтуу нерсе эмес да. Себеп дегенде сени менен менин маселем бул Бишкектин тегерек четинде болуу деп ойлойм да. Бишкекте көп болсо 1 миллион киши жашайт. 6 миллион калппыз десек, анан 1 миллиону сыртта жүрсө, 5 миллион кишинин
1 миллион Бишкек жаса 4 миллион айылдарды мен көп кылдырам, мен туризм тармагында иштейм. Айылдагы кичинекей балдар нукура эле таптаза кыргызча сүйлөп атат. Ошондуктан баягы ушинтип балдарыбыз эметип анан башка тилге бурулуп анан жоголуп кетет дегенден мен караманча каршы кошулбайм. Себеп дегенде мен эң биринчи Бишкекке канча бир 15-16 жаштарымда келгенде абал мындан да жаман болчу. Орусча билбесең эч нерсе кыла алчу эмессиң. Анан барып отуруп сага мага окшогон айылдыктын баары шаарларды басып, азыр кыргызча сүйлөгөндөр өтө көп. Анан жанагы эмеге аябай туура кошулам да, жанагы кыргызча контенттерди көбөйтүш керек экен. Мен бир нерсени белгилей кетейин, мен туризм тармагында иштейм. Азыр бизде кыйын ырчылар бар да, мисалы үчүн Жакс дегенчи. Ошонун мисалы үчүн Ким билет деген ырын Кыргызстанга келген 100 туристтин 80 туристти ким билет деп ырдап кетти. Мисалы үчүн өтө хит болуп, былтыр хит болду да. Азыр деле мага мисалы үчүн туристтер ошол өзлөрү жакта бир отуруштарда отуруп, той топурларда отуруп Ким билетке элдин баарын бийлетип атканын эме чыгарды. Ошон үчүн тилге кызмат кылуу деген бул деген эме сапаттуу контенттерди, сапаттуу музыканы эметсе, эме ошол кыргызча тили даңазаланып үйрөнө берет да. Аны бирөөгө мисалы үчүн тануулап же болбосо мажбурлап эч качан үйрөтө албайсың. Тескерисинче кыргызча сапаттуу сен айткандай YouTube'да контенттер көп болуш керек, материалдар көп болуш керек, ырлар көп болуш керек, кинолор көп болуш керек. Ошондо анан кыргыз тили өнүгүп өсөт, кыргыз тилинин пайдасын билип элдер ушинтип. Анткени орус улутундагылар, башка улуттагылар Ким билетти жаттап эчакта ырдап жүрүшөт. Мисалы үчүн казактар өткөндө эле эмени карап отурсаң, социалдык баракчаларда казакстандык кыйын эмелер, вайнерлер, блогерлер келип ошо кыргыздардын ырларын укмуш экен деп жанагы балыкчыда тосуп алды, эки дос деген ырлардын баарын ырдап, күлкүнүчтүү болушу мүмкүн, бирок ошонун аркасы менен кыргызча үйрөнүлүп атат да. Айтып атпайсыңбы, кыргызча жоголуп кетет деп коркпойм депчи. Балким андай деле чоң коркунучу жок. Жакынкы жылдарда балким жоголуп кетпестир да. Бирок өтө бузулуп, архаизм бир тил болуп бартат да. Эскиленип бартат. Жаңы келген сөздөр ошо орусча кандай болсо ошондой колдонуп кетип бартабыз да. Таптаза кыргызча калбай калды. Манастагыдай, Сыңга кылычтагыдай калбай калды. Азыр мен Сыңга кылычты окусам деле жарымын түшүнбөйм да. Ошондой болуп калды тилекке каршы. Бир Сыңган кылыч дегенде айтып кетпедиңизби? Ошо Сыңган кылычты бир окуп койсоңуз, кадимкидей сөз байлыгыңыз көбөйүп, мен эң жакшы көргөн китебим да. Кадимкидей кыргызча башкача сүйлөп каласыз. Ошону түшүнүп, улам кайталап окусаңызчы. Бирок ал заман башка болчу да. Ал заманда деген башкача сөздөр колдончу. Дагы эле жанагы темага келе атабыз да. Архаизм дегенге такыр кошулбай, жаңы сөздөрдүн баарын алалы. Ошол менен бирге эле ошолорду ала кетсек, адабият жакшы окулса, китеп окуса, биз кыргыздар китеп окубайбыз чындыгында. Мен китеп окугандарды мына европалыктар менен жүрөм. 2 мүнөт колу бош болуп калса китеп окушат. Анан мен Украина 2 мүнөт бош болсок, TikTokко киребиз да. Ошол болуп атат да. Анан мени эң чоң таң калтырган эмне болгон айтайынбы? 2008, 2010, 2011 жылдары 4 жолу мен Украинага барып калдым, Киевке, бөлөм ошол жакта жашапчы. Ошол жерде менден сурашты эле, Киевде эмне көрдүң, эмне бар экен дегенде мен биринчи айткам, элдердин таң калтырган, элдин баары китеп окуйт экен депчи. Бүт украиндер китеп окучу да. Анан ошону мен мисалы үчүн Бишкектен китеп окугандар бар, бирок өтө аз да. Ошол биздин адабиятты көпкө окубагандыгыбыздан ошол Сыңган кылычты мүмкүн элдин 5-10% окугандыр. Ошон үчүн ошол жактагы сөздөрдү мисалы үчүн колдоно албайбыз да. А эгерде бүт кыргыздардын 80-90% ал китепти окуганда ошол жактагы кээ бир сөздөрдү колдонуп, баягы эмени колдонбосок дагы, эме жаңы сөздөр менен кошуп, анан кыргыз тили күчтөнүп, жаңыланмак. Биз акырындан 3-үнчү темага өтүп бартабыз. 3-үнчү категориядагы адамдардын маселесинде. Бул методология менин оюмча. Китеп окуп дагы кыргызча жанагы базовый күнүмдүк бар турмушта колдонуп жүргөн сөздөрдү билген, сүйлөшүп жүргөн кишилер ошо китептерди окуп дагы сөз байлыгыбызды айтсак болот. Бирок такыр кыргызча билбеген, бизде жашаган ушу башка улуттун өкүлдөрү, же болбосо чет элден келген коноктор кыргызча үйрөнөбүз десе, ошолорго бир үйрөнө турчу курстар барбы эффективдүү, онлайн курстар барбы, сонун бир ушундай китептер барбы? Менин оюмча жок. Анткени көбүнүн угам ушу методология жок дейт да. Мен үйрөнгүм келет дейт, акча төлөгүм келет, бирок курстар аз дейт да, жакшынакай китептер жок дейт. Үйрөнө турган болсок, аябай оор дейт методологиясы. Мисалы үчүн англисчени үйрөнөм десең, азыр 100 методология бар. Каалаган тандап аласың. Видео сабагы бар, Мөрфиники бар, оюн зоо катарында өткөрүлөт, ушундай да. Кыргызчада ушу методология жок. Менин оюмча маселе ошондо болуш керек. Бул өтө чоң көйгөй. Себеп дегенде менин эң оор болгон эме сабактардын бири, мен өзүм нарында төрөлүп, мен нукура кыргызча сүйлөй алам, менин кыргызчам сонун деп мен мелдеше алам да. Бирок мен үчүн эң оор болгону мектепте кыргыз тили эле, адабият эмес, кыргыз тили эле. Себеп дегенде менин оюмча биз орус
грамматикасынан эле алып туруп эле жанагы зататоч, сынаточ дегендер сөзсүз түрдө керек, бирок жанагы талдач элек го. Этиш деп алдын бир чийип, эки чийип дегендейчи. Ошолордун баардыгы болбогон нерсе. Сиз айткандай оңой жол менен үйрөтүш керек да. Мисалы үчүн, сен дагы түркчө аябай жакшы сүйлөйсүң, мен дагы түркчө аябай жакшы сүйлөйм. Türk dilinin kurılışı, grammatikası menен kırgız tiliniki okşoş. Чындыкы бир тил. Бирок эмнегедир түркчөнү өтө тездик менен үйрөнгөнбүз. Себеп дегенде жанагы айткан методологиялар бар эле алардачы. Аябай кызыктуу болгон. Оңой. Өтө жана ыстыкчы шакат деп ошого окшош түрдө эле сүйлөп кетип, анан мисалы үчүн түрк тилин 3-4 айда эле үйрөнүп албадык белек. Биз сүйгөнбүз да ал тилди. Оор болгон эмес. Кыргызлар менен жаттаганбыз. Кыргыз тилин азыр деле караоке дырдап жүрбөйбүзбү түркчөлөрдүчү. Анан тиги эме бирки кыргыз тили болсо эжейдин деле башы айланып калчу болуш керек. Кээ бир учурдачы канча жазсаң деле баары бир ката чыкчу. Себеп дегенде өтө оор болчу. Бирок ошол эле мисалы үчүн Манас университетинде мен угуп калдым, жакшы методологияны эметип, түрктөр, мисалы үчүн монголдор, тувалыктар, Кытайдан уйгурлар келип көптөгөн эме студенттер окуйт биз окуган университеттечи. Ошолордун баары кыргызчаны бир замат деле үйрөнүп алышат. Туура айтасың. Себеп дегенде ошол Манас университетинин ошол түркчөгө окшоштурулган өзүнүн методологиясы бар. Ошону бүт баардык республикага жайылыш керек. Ошондо оңой болот. Мисалы үчүн бүт баардык айтат да, эмне кыргызча билбейсиң десе, кыргыз тили өтө оор деп айтып атпаймынбы? Ал орус эмес, башка улут эмес. Мен үчүн дагы оор болчу кыргыз тиличи. Анан мисалы үчүн мен акыркы убактарда болсо социалдык баракчаларда, желилерде көрүп калып атам, бир эме герман улутунда кыз бар экен, бул жактык. Анан ошол сабак өтөт экен. Анан анын сабагына кызыккандар өтө көп экен. Ал TikTokто, Instagramда онлайн кылып коюп, түз эфирде сабагын көрсөтөт. Өтө оңой эме менен өткөрөт экен да. Ошол методологияны жайылтмайынча биздин аракет кылганыбыз бир тыйын да. Кыргыз тили өтө оңой тил болуш керек. Методология бир. Туура. Экинчиси менин оюмча кайра баягы стимул. Кыргыз тилди билүүнү бир мотивация. Эме кылыш керек да, мода кылыш керек да, менин оюмчачы. Бир элитный, престижный кылыш керек. Сен кыргыз тилди аябай жакшы билсең, демек сен жакшы кызматка ала алгандай болуш керек, жакшы кызматтарда отургандай болуш керек да. Мен уккам ошо Кытайда эгерде кытайча, жанагы элитасы сүйлөгөн, интеллигенция сүйлөгөн кытайчаны жакшы билсең, анда аябай деп мындай авторитеттүү болуп кетесиң да. Эгерде кытайчаны билбей, жок, мен кытайча билбейм, мен англисче сүйлөшө алам, орусча сүйлөшө алам десең, анда сени дароо эле жээрип, мындай экинчи ортадан катары көрүп салышат экен да, ошону уккам. Бизде тескерисинче да, ким орусча, англисче жакшы сүйлөсө, ошол авторитеттүү, кыргызча билбесе, эчтеке болбойт, бул деген шаарда өскөн да деп мындай поблажка кыла беребиз да. Туурабы? Менин оюмча ошол нерсени да өзгөртүү керек да. Кыргызча сүйлөгөндү бир мода кылып, престижный кылыш керек. Сөзсүз түрдө бул убакыт менен келет да. Себеп дегенде багы кыргыз тили көп жылдар бою, мисалы үчүн университеттерде, мектептерде айтышат го, кыргызча бир эле мектеп бар болчу деп. Азыр Кудайга шүгүр, азыр баардык тилде мектеп тапсаң болот, кыргызча мектептер да көбөйүп атат да, чындыгындачы. Ошондуктан бул убактысы менен келет го дейм да. Кыргызча сүйлөгөндөрдүн, кыргыз адабияты окулгандачы, мисалы үчүн мен көп адамдарды билем, ой, Чыңгыз Айтматовдун тилин үйрөнгүм келет. Чыңгыз Айтматов кайсы тилде жазган? Орусча жазган көбүнчөчү. Бирок ошол эле сыяктуу, мисалы үчүн жакшы сапаттуу материалдар чыкса, адабияттар чыкса, ошондо кыргыз тили мода болот го депчи. Буюрса, менин көз карашым өтө мындай позитивдүү да. Мен эч качан коркпойм, кыргыз тили мындан ары өнүгөт, өсөт, жакшы болот да. Биз бир гана сапаттуу контенттерди чыгарып, сапаттуу музыкаларды жазып, даңазалай бериш керек. Мисалы үчүн программисттер чыгыш керек, кыйынчы. Кыргызча ошол баардыгы эле билимге келип такалат, баары аягычы. Мейли анда ошондой үмүт кылалы, буюрса. Достор, кыргызча үйрөнөлү. Улут болсоң тилиң менен улутсуң деп коет. Кыргызча үйрөнөлү, кыргызчанын престижин, авторитетин көтөрөлү, даңазалайлы, өзүндөн баштайлы. Ошондой. Рахмат талкууңузга. Сизге да рахмат.